Так, раз. Так, достор, барыңыздарга assalomu алейкум. Сиздер менен мен Нурсултан. Бүгүнкү видеобузда, достор, биз сиздер менен торговля кылып, технический анализ, разбор кылганды үйрөнөбүз, достор. Также бүгүн бизде заработок, достор, торговляда и бүгүн биз счетубуз, достор, плюс 200 миң доллар, достор. Наконец-то 200 миң долларга жеттик и дальше эми, достор, биз бул счетту 500 миң долларга жеткизишибиз керек болот, достор. Бүгүн биз анализ кылабыз, достор, соода кылабыз и бүгүн биз, достор, анализди платформадан, именно TradingView'дан анализ кылабыз, достор. Биякта бизде обширный инструменталдарды тапсак болот, далее башкача индикаторларды да колдонсок болот да, именно ушул TradingView'дан. Именно ушул TradingView'ну, достор, сиздер ссылкабыздан көчүрүп алсаңыздар болот да. Ссылка описанияда. И бизде азыр мынакей валютная пара паунд швейцарский франк. Анализ жүргүзөбүз, достор. Биз азыр көрүп тургандагыдай эле бизде могул жакта мынакей bizde дагы бир уровень образоваться этилип калды. Мынакей бизде зеркальный уровень. Көрүп тургандагыдай эле, достор, мынакей аут швейцарский франкыбызда бизде мурун бул жерде бизде сопротивление болгон да. Азыр графигибиз кайра келди бул жерге и биз бул жактан азыр платформага кирип сделкабызды жогоруга ачышыбыз керек болот, достор, да. Давайте мынакей аут швейцарский франк, доходность бизде 91%. И бул жерден биз 2 мүнөткө же болбосо 5 мүнөткө жогоруга ачсак болот, достор, да. Давайте ушул жерде 5 мүнөткө мен 200 долларга жогоруга ачамын, достор. Мынакей платформада деле бизде көрүнүп турат уровень зеркальный болгондугун да. Мынакей көрдүңүздөрбү, окшош эле графигибиз бул жактагыдай эле да. Мынакей 2 мүнөттүк таймфреймде бизде азыр логарифмический графикте карап атабыз. Если полностью өчүрүп салсак, да, приблизительно бизде графиктин котировкасы окшош эле да. Мынакей 0,56-251. Бул жакта деле 0,56-248 да. Мынакей график кайра 52-53 көтөрүлүп кетти. Так, байкайбыз, достор, мынакей анализди кайра возобновлять этели. Бизде мурдакы тарыхында бул уровенибизде мынакей көрүп аткандагы деле пиктер болуптур могул жерде. Далее могул жерде пик болгон экен. И могул жакта бизде объемдор болгон. Көрдүңүздөрбү, проторговка болуптур эле да. Бул жакта болуптур. Далее мынакей бул уровенибизди бизде пробой кылган экен. Мынакей бул коридорубуздан выход кылган. Выход жогору көздөй. И көрүп аткандагы деле бул уровенибиз, бул блок эми уже поддержка болуп калган да. Далее экинчи уровенибиз бизде уже көтөрүлүп калган графигибиз. Баасы көтөрүлгөн и бул жерде бизде мынакей көрүп тургандагы деле проторговка уже жогоруда болуп калды да, баасы кымбаттады. И также бизде дагы бир рывок болду. Бул блоктон бизде чыкты. Мынакей блоктон чыкты, ретест кылды и ретест кылгандан кийин резко подъем кетти да. Резко подъем и эми болсо бизде проторговка кичине жогоруракта болуш керек да. Приблизительно ушул коридордо болушу керек да. Моундай коридор болуш керек и мурдакы также бизде могул сопротивлениябыз эми бул жакта белгилеп койду. Бул уровенибиз уже зеркальный болуп ролун ойноп калды да. Мынакей 1 мүнөттүк таймфреймде деле карайбыз. Көрүп аткандагы деле именно ушул биздин блокубуздан бизде графигибиз отскок болуп кетип атат да. Итак, уже 4 мүнөт өтүп кетти, достор, ачкан опционубуздан. Көрүп аткандагы деле биздин ачкан опционубуз могул жерден ачылды эле. Бизде дагы 1 мүнөттөй бар, достор, да. Көрүп атканда деле пока что сделкабыз плюстабыз да. Если карап көрсөк, бизде да именно ушул уровенибизде дагы деле проторговка болуп отскок кылгысы келип атат да. Көрүп атасыздарбы? Аябай жакшы картина да. Бизде даже моундай ступенькалар менен байкап көрсөк, бизде ступенька болуп эле графигибиз жогору көздөй кетип атат да. Каждый уровеньди максимумду бизде обновлять этип кайра эле баасы көтөрүлүп атат, достор. И бул анализ менен, конечно же, биз сатып алдык и бул сделкабызды уверенно плюска жаптык, достор. Сразу биз 182 доллар киреше таптык, достор. Болгону 5 мүнөттүн ичинде биздин анализибиз туура болду, достор. Так, дальше өтөбүз, достор, башка котировкаларга и башка котировкалардан дагы анализ жүргүзөбүз, достор, да. Мынакей биз списокко киребиз. Так, кийинки валютная парабыз бизде канадский доллар, японская иена болот, достор.
анализ жүргүзөбүз. Бул жерде бизде азыр көрүп аткандагыдай эле графигибиз мурдакы сопротивлениябызга келиптир мынакей. Азыр ушул жерде проторговка болуп атат, но бизде бул жакта флажочек болушу мүмкүн же треугольник болушу мүмкүн достор. Бизде бул жерде моундай треугольник болушу мүмкүн достор. Как раз ушул жерден азыр мен 1 мүнөткө же болбосо 2 мүнөткө сатууга ачып берейин. Так, 2 мүнөткө ачамын. $200 сатууга достор да, мынакей. По пониженияга ачтык и давайте TradingView'га киремин и бул жакта мен силерге подробно түшүндүрүп кетейин да, кандай анализди көрүп атам. Бул жакта бизде мынакей моундай коридор болушу мүмкүн. Мынакей боковое, нисходящее движение. Как раз бизде үстүңкү линия трендабыз моундай формироваться этилип калды. Көрүп аткандагыдай эле да. И бул сызыктын ичинде бизде проторговка болушу мүмкүн. Моундай болуп достор да. И также бизде экинчи дагы вариант бар. Экинчи вариантыбыз кичине бөлөкчө достор. Бөлөкчө болот. Бул жакта мынакей азыр көрсөтүп коеюн. Мынакей бизде возможно моундай треугольник дагы болуп калышы мүмкүн да. Мынакей моундай треугольник. Көрдүңүздөрбү, мына үстүңкү сызыктан резко паденияга кетти. Мынакей айткандагыдай эле түштү. И бул уверенный плюс достор. Уверенный плюска жабылды дей берсек болот да. И башында айткандагыдай эле мынакей мурдакы могул жакта максимуму сопротивление да. И сызык линиябызды коебуз мынакей. Как раз ушул сызык линиябыздан бизде отскок кетти достор. Отскокко кетти пониженияга. Мынакей. Возможно, даже и моундай болуп калышы мүмкүн. Коридор болуп, широкий болуп да. Мынакей могул жерден сатып алабыз. Көрдүңүздөрбү кандай чоң падение болуп кетти. Так, 2 мүнөткө жогоруга. 2 мүнөткө жогоруга ачабыз ушундай моменттерде. Айткандагыдай эле достор, мынакей уровень сопротивления бизде реакцияны берди. График резко паденияга түштү достор. То есть бул жакта бизде графигибиз туруштук берген жок да. Могул уровень бизде сопротивление. Сатуучулар бул жакта резко сатты. То есть бул жакта көп трейдерлер көрүп аткандагыдай эле могул сызык пробой болот деп көбү покупкага ача беришкен. То есть сбор ликвидность кылган графикте. Сатуучулар, алуучулар бул жакта көп жолу проторговка кылган, торговец экен да, покупка жана сатууга ачышкан. Далее бул жакта бизде тренд моменти келди, уровень сопротивлениябыздан резко паденияга айланды достор да. Мынакей бизде могул боковое движение башталды. То есть реакция берди жогорку сопротивлениябыз. Так, үстүңкү сделка ачканыбыз плюска жабылды. Канадский доллар, японская иена 33 пунктка. И как раз могул астыңкы сызыгыбыздан биз успеть этип калдык достор, сатып алганга да. И тоже бул сделкабыз дагы плюска жаптык. Көрдүңүздөрбү, мына сызыкты койдум, как раз ушу сызыкка чейин келди да. Көрдүңүздөрбү, бизде моундай коридор болушу керек эми. Мурда могул жерде, могул сызыкты көрдүңүздөрбү, проторговка кылып туруп анан резко подъемго кеткен. Үстүдө проторговаться этти, үстүңкү сызык линиябызда падение болду, бирок астыңкы линияга жеткен жок. Бул нормально жетпегени, анткени бизде могул жерде тоже сопротивление болгон экен да мурда. Көрдүңүздөрбү, 4 сызык болгон экен. Касание дегеним. И ушул жактан график кайра подъемго кетти, ретест кылды үстүңкү сызык линия трендибизга и резко паденияга түштү. Биздин моуреки астыңкы поддержкабызга чейин. И как раз ушул жерден биз сызыктан сатып алганга жетишип калдык достор да. То есть үстүдөн дагы саттык и астынан сатып алдык да. И бул сделкабыз дагы плюска жаптык достор. Итог бизде 3 подряд плюс болду. Кийинки сделкамды out канадецтен караймын. Давайте out канадец деп жазабыз. И добавлять этип туруп анализди баштайбыз достор. Мынакей бизде out канадецте 5 мүнөттүк таймфреймди бир байкайлы. 5 мүнөттүк таймфреймде бизде баасы активно көтөрүлүп келатат. Уже получается бир жумадан бери эле графиктин баасы өсүп эле келаткан экен да. Так, 30 мүнөттүк таймфреймде дагы байкайбыз. 30 мүнөттүк таймфреймде дагы бизде көрүп аткандагыдай эле график кыйла көтөрүлүптүр да. И мен байкашым боюнча могул жерде гэп бар экен достор. Мына гэпти көрүп атабыз. Разрыв болгон могул жерде свеча. Понедельник, точнее, пятница жабылып, понедельниктен сразу секирип ушул баадан соода болуп башталыптыр эле да, могул жерден.
мурдакы неделяларды карап көрсөк да, могул жерде гэпти перекрывать этиш керек. Ушул уровеньге чейин бизде графигибиз түшүшү керек да. Ушул гэпти жабышы керек. Котировка баасы ушул жака келип түшүш керек негизинде. Ошол себептен мен азыр көрүп тургандагыдай эле могул жерде бизде манипуляция болуптур. Мына могул уровень сопротивлениябыздан приблизительно ушул жактан баштап мынакей уровень мына бизде коридор болуптур эле. Коридор же болбосо флаг дей берсек болот. Бычий флаг болуптур эле ушул жерде. Коридор бычий флаг кылып туруп бизде пробой кылды. Анализ 100% иштетип берди бул жакта. Графикта трейдерлерге могул жерде проторговка болуп туруп, далее выход болду. Бирок кайра эле резко сопротивлениябыздан мурдакы максимумдан паденияга түштү. И менин оюмча могул гэпке чейин дагы түшүшү керек. Гэпке резко түшүш керек и ушул жакта бир проторговка кылып кайра подъемго же кайра дальше пониженияга түшүп кете бериш керек болот достор. Анткени могул гэп обязательно жабылышы керек да. Вот ошол себептен достор менин оюмча бул жакта биз сатууга ачышыбыз керек болот. Мынакей аут канадецке киремин. Так, и бул жерден достор мен сатууга ачамын достор. 2 мүнөткө $200 сатууга ача беремин. Всё. И бул жакта айткандагыдай эле бизде падение болушу керек достор. Падение биздин могул гэпибизге чейин проторговка болуп, могул гэпибизди жабышы керек. Мына ушул жака чейин келиш керек да. Ретест болуш керек. Анткени бизде могул жерлерде могул максимумдарды байкап турабыз. Мына максимумдарды көрүп атасыздар. Бул максимумдар уровень сопротивленияларын белгилеген да. Могул жерде бир уровень бар экен. Давайте ушул уровеньди белгилеп коеюн. Так, горизонтальная линия. Мынакей ушул жерде бар экен. Далее дагы бирөөнү коебуз. Мынакей могул жерде дагы бир уровень бар да. Мынакей көрдүңүздөрбү? Мурдакы тарыхтарында бул жерде мына 8 май достор, могул жерде 8 май-11 майга чейин мен могул жерде карап атам да. Ошол күндөрү ушул жерде эле соода болгон. График рынокто ушул жерде эле соода болгон. Биз просто жакындатып койгондо бизге мондай көрүнөт да. Бир күндүгү могул жерде бир күндүгү болот. Могул жерде экинчи күндүгү болот. Анткени 30 мүнөттүк таймфреймди карап атам. 30 мүнөттүк свечаларды да. Вот. Общий глобальный картинаны мен бул жакта карап көрүп атамын да. Именно TradingView'да ушунусу полезный да. Анализге жардамы ушул тиешелүү да. Глобально биз бир айдыкын, бир жылдыкын карасак болот да. Так, мен эми айткандагыдай эле биздин могул астыңкы уровень поддержкабызга чейин дагы бир келиш керек да. Менин оюмча ушул жака чейин. Анткени могул гэпти жабыш керек обязательно. Так, байкап көрөлү биздин сделкабыздын жабылышына канча калды. Так, 15 секунд калды. Мен дагы перекрытие ачамын. Дагы 3 опцион менен $600 дагы бир жолу сатамын достор 2 мүнөткө. 6-5 секунд. Ну ладно, основной сделкабыз минуска жабылды, но биз дагы перекрытие ача беребиз. Анткени мен анализим боюнча дагы график түшүшү керек. Могул гэпти жапканга да. Ушул менен достор бүгүнкү менин сессиям торговлям бүттү достор. Соодамды да ким обучение алгысы келсе, ким ушундай соодалардын сигналдарын алгысы келсе, биздин телеграмыбызды алсаңыздар болот достор. Обучение сигналы жана копи трейдинг дагы бар. Болгону жазасыздар. Ссылка ушул видеонун описаниясында болот достор. Всё. Всем удачи, баарыңыздарга ийгилик.